Нуру болгон тасма менен кеченин, шаңы болгон шайыр турмуш көчөнүн, ак жылдызды байкабаппыз шума жал, шарт деп бир күн колдон жугуп кетерин. Сылык сыйды убагында алганда, балким талант ташып чыкмак андан да. Чексиздикке эрте учарын ким билди салып коюп, сансыз турмуш арманга. Деген ырсаптар чыгармачыл адамдардын үй бүлөсүндө төрөлгөн коомчулукка ак мөр, аккуу, соң көлчүрөгү деп таанылган Таттыбүбү Турсунбаевага арналган. Bir gana ketip barasam, кемшиген жантай чал менен, кемшиген жантай чал менен. Таттыбүбү Турсунбаева 1944 12 июлда Жумгал районунун Чаек айылында төрөлгөн. Экинчи дүйнөлүк согуш учурунда жарык дүйнөгө келгенине карабастан балалыгы бактылуулукка толгон. Ал 3 тууган агасынын арасында чоңоюп, ыр боюнча вокалга барган. Тамырында чыгармачыл адамдардын каны аккан Таттыбүбү бала кезинен эле тасмада роль жаратууну кыялданчу. 16 жашында алгачкы жолу Салиманын ыры аттуу кыска метраждуу тасмага тартылып, атактуулукка ээ болгон. 17 жашында драма жана кино актёру факультетине тапшырып, 3 жылдан кийин Кыргыз мамлекеттик академиялык драма театрынын группасына кирген. Театр ишмерлери Таттыбүбүнүн чыгышы менен Кыргыз театрына жаңы жылдыз келген деп айтып келишет. Таттыбүбү ролдорду аткарганда башкалардай өзгөчө көркөмдөбөстөн, жөнөкөй турмуштагыдай ойной билген. Ошондон улам жагымдуу тембри, ачык дикциясы, улуттук акценти, атактуу манерасы жүрүм-туруму жүрөккө жетимдүү болгон дешет. Досу дагы, душманы дагы анын сулуулугу деп айтылып келет. Себеби анын өлүмүнө да ушул сулуулугу себепкер болгон деп айтылып дагы, жазылып дагы калган. 1981 жылы 21 декабрда дүйнөдөн айткан. Быйыл Таттыбүбү Турсунбаева туура 79 жашка толмок.